Kurbanı söyle. Ha? Var? Бүт айылың свет ұрда отпайды. Же ақша төлебейсің. Bir тиын түскен жоқ кассаға. Эмнени отур? Светті де. Онда жоқтарына бұрап берген. Ақтанарым Қуаттың Светаке аталыштағы тасмасы бір қатар айларалық сыйлықтарға татылды. Бирок ошол эле убакта бұл тасманы айрым интернет булактарда сындагандар да бар. Негізінен біз бүгін қырғыз киносы туралы, қырғыз киносының күнгөй тескейи туралы сөйлөшөбүз. Оды азаттык билебиз. Олдан келсе ошол жердин баарын битирип койсо, менче бул бүт өрөнгө Свете деп болуш керек деп ойлойм. Кийинирээк силерим жүрөм. Бирок жумуш жок. Өлкөнү баары талап бүттүгөр. Тартылыга чөйлөрдөй бар. Эмки мели мага мейирман аке болуп чыга келет. Şimdi bakana kesin. Yok kesin. Ben kapatın. Барың болду койсоң. Elge жақсылық қылған өтші я. Менен да сыйлык аласың. Бизде конокто ушул режиссер Ақтанарым Қуат бар. Саламатсызбы Ақтан агай, куш келипсиз. Ақтан аке, сыйлыгыңыз кут болсун биринчиден, албетте. Бирок ошол эле убакта интернет булактарда айрым сизди сындагандар да бар. Кыргызстанды сөзсүз эле мындай жакыры кылып, анан элин жапайы кылып көргөзүп, анан сыйлык алып атат депчи. Буларга кандай жооп бересиз? Негизи бул сөздөр мурунтан эле келатат да. Эми бул менимче ар бир сүрөтчүнүн өзүнүн бир турмушка кылган болобу же чөйрөгө кылган өзүнүн бир мамилеси бар да. Анан менимче сүрөтчүнүн эң баалуу нерсеси бул баягы өзүнүн темасы болот да. Анан кийин мен өзүм айылда өссөм, айылда чоңойсом, ошого чейин айылда өсөм да. Анан кийин айылдыктарды тартпаганда мен кимди тартам? Анан ошол жана интернетте жазгандардын, бул сөз айткандардын баары булар ички дүйнөсү кемирек кишилер да. Айылда светке төлөй албаган кишилер бар, светти урдап аткан кишилер бар. Анан кийин бул окуя бул как раз жанагы светти өчүрүп неметип аткан маалда тартылган болчу да. Анткени Бакиевдин убагында да мен чындап келсем бул революция болуп кетерине көзүм жеткен жок болчу. Мен дагы. Мен ойлогом бул аябай түптөлүп калган бийликке менин тасмам бир кичинекей бир ошол баягы элдин аң сезимин ойлотуп, революция болбосо дагы ошол кишилерге жок силер туура эмес кылып аткансыңар дегенге бир ой жүгүрткөнгө деп аракет кылгам. Бирок үлгүрбөй калдым. Эми бул баягы менин элимдин сапатын айтып атат да. Алардын аң сезими мен ойлогондон да бийик экен да. Анткени мен ошол Канга даярдап атканбыз, ошол Канга даярдап комиссия көрүп аткан маалда бу жерде 7-апрелдин окуясы болуп кетип атты. Мына. Ey Svetake! Sezimsiz жашоожу! Ay öldü! Ay! 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 Akgel! Şatlap gel bu! Ay bakın! Ay bakın! Hadi koyalım. Ey Svetake bakalım. Сизге чоң рахмат Ақтан аке. Менен болсо азыр студияга ушул режиссерлордун дагы бирөөсү сизге сиздин ушул тасмаларыңызга бир аз сын пикир айта турган дагы бир режиссерди чакырам. Рустам Аташев. Рустам ага келсеңиз. Куш келипсиз, быстро. Жакындан алсаңыз. Рустам аке, Ақтан ага айтып атат, ушул Канга даярдап аттым эле башка депчи. Сиз дагы даярдап атасызбы? Жок, мен бир дагы фестивалга баягы аракет кылган жокмун негизичи. Эми ар бир режиссердун өзүнүн бир багыты бар да. Мисалы үчүн Ақтанбай аке көбүнчө фестивалдык, эл аралык фестивалдарга аракет кылып катышып жүрөт да. Мен Кыргызстандын эл үчүн эле тартылган кинолор да. Башынан эле фестивалга мен оюма да келген. Булар эл үчүн эмеспи? Биринчи очерет мен ойлойм, бул фестиваль болгондон кийин ошол жака бир режиссердук бир чоң жетишкендикке жетишүү болсо керек деп ойлойм да. Анткени элге коюлган жок да. Бизге окшоп мисалы үчүн 1 айлап 2 айлап эл үчүн тартылган жок кино. Бир 10 күндө коюлду окшойт. Мен өзүм дагы көргөнгө жетишпей калдым, көрөйүн депчи. Ақтан аке, сиздер чын эле фестиваль үчүн тартасыздарбы? Жок. Бул эми туура эмес да. Негизи бул биз баягы туура сөз кылып, туура маектеш үчүн биз бир эки нерсени билип алсак болот да. Негизи бул кинодо бир эки чоң направление, эки чоң бир багыты бар да. Бул жана автордук кино деп коебуз. Анан кийин экинчиси бул коммерциялык кино деп коебуз да. Анан бул жерде отургандар мына мен ошол автордук кинонун
ошол багытты кармаган режиссермун да. Рустам болсо жана коммерция деген нерсени багыттап кармаган да. Анан бул ачык эле айтып атпайбы, мен үчүн баягы мен билем, мен өзүм көрөрмандарым, анан бул киши бүгүнкү көрөрмандарга кылып атат да. Мен болсо келечекте көрөрмандарга кылып атам. Мен Рустам айтканыма кечирип кой. Анан мен түшүнүгүм боюнча бүгүнкү көрөрмандар мен киномо окшогон. Анан жана биздин бир топ балдар бар да, ошол багытты көздөгөн. Аларга менимче баягы жалпы деңгээли жете элек деп ойлойм да. Кыргызда жакшы макал бар да. Эртеңки жамбаштан бүгүнкү шыйрак дегендей, келечекти ойлош керек, бирок бүгүн элге акыры бирдеме тартуулаш керек да. Бүгүн менимче бүгүнкү өзүн көргүзү келет да, азыркы шарт, реалдуу турмушту. Мен ошого көбүрөөк багыт жасайм да. Сиз анан акча жөнүндө айтсам да, акча жасайбыз. Акча жасабасак биз кинону каржылай албайбыз. Анткени мамлекеттен биз акча алган жокпуз. Өзүбүз каржылап келип алган жок, мен билишимче. Мен билбейм, мен өзүмө жооп берейин. Мен ошол акча үчүн деп көп айтышат, бирок мындай да акча болбосо кыймыл жок. Анан жөн эле тартып эле бекер диске чыгарып же телевизордон берип койсок, анда биз кино бир эле кино менен токтоп калмакпыз да. Ошондуктан акча кыла турган болсок жолдору көп. Мисалы үчүн Дордойдон бир контейнер алып койсоң, ошол оңоюраак иш да, ошо акча жасашчы. Чем бир жыл бою мучтетип, кино тартып элге 100 сомдон билет сатып, топтоп жыйнагандан көрө ошол нервти коротпу, ошол жагы. Мен сизге бир суроо берейинчи. Сиз деле Актанбекке окшоп айылга барып, элдин жакыр турмушун тартып, свет жок экенин тартып, алага чунун тартып, анан сыйлыктарга катышпайсызбы? Мен айтып атпаймынбы, жанагы Актанбек айткандай эки багыт. Меники коммерческий багыт болгондуктан, коммерцияда да буну ойлош керек. Бул акча үчүн эле жок. Ошол жанагы айткандай сыйлык же болбосо фестивалга катышпай эле, баягы элге көрүп, бир элге может быть кандай десек, эл ошондон балким бир тарбия алабы, бир жакшы бир балким мен элге айтайын деген бирөө жүрөктө бир көйгөйдү элге көрсөткүм келет. Ошол аркылуу элдер может быть жакшы багыт алабы деген. Мен билишимче балким сиздин тасмаңыздын сапаты начар. Ошон үчүн сиз эл аралык сынактарга катыша албайсыз. Балким мен анткени буну сапатын тартып бүткөндөн кийин начар дебейм. Мен тартар деле билем, мен сапаты начар болорун билип тартам. Эмне дегенде кайсы адамдар иштебейсиз да? Биринчиден ошол фестивалга катыша турган сапат, ошондой стандарттагы техника менде жок. Ошондуктан мен алдым. Той тарткандай. Жок, тойдо эмес, анчалыкка түшпөйлү. Той деген той. Эми жарайт, өтө деле жаман эмес, бирок эми муну Актанбекке жакшы элет го, катышып жүрөт, аябай чоң сапатты талап кылат. Мына бул фильмде жанагы биздин болбогон баягы салт деген муну кирди деген сөздөр чыгып атпайбы? Ошонун эсебинен фестивалга тияка бияка депчи. Мындайда мен кинону көргөндөн кийин силер деле көрдүңөр да акыркы концепциясын, баягы свет жарык болгонун, жөнөкөй адамдын ошол чиновниктерге эмеге күрөшкө чыгып акыры өзү өлдү да. Анан бул мисалы бизде Кыргызстарда мындай жалган намыскөйлүгүбүз бар да. Көчөдө кыздарыбыз бүт денесин сатып турат. Анан экранга бирөөнү мындай кылып чыгарса, көркөмдөпчү, ошо кыйкырып каршы чыгып атабыз да. Мен Актандын ошол көргөзгөнүнчү, мисалы мен да тартат элем да. Ушундай болбосун депчи. Ушундай коомдо момундай жарабыз бар, оору бар. Ушул болбосун деп ошондой көргөзүп атат да. Биз ушундай жалган баягы намыскөйлүк менен жок, бизде болбойт деп. Кыргыздардын теңи бүт кул болуп кеткени менен иши жок. Кыздарыбыз бүт дүйнөгө тарап кетти. Мактана турган жактарыбыз жокпу биздин? Мен айтайын, мактана турган жагыбыз жанагындай электриктер бар. Свет акедегидейчи. Ошол бүт баарына карабай дагы, ошол бакыш карапайым тиги көкбөрү тартылып кеткенине карабай, элге ошол жардам берип жүрөт да. Чынбы? Бир бечараларга анан жанагы айтып атпайсыңбы? Тиги сен өзүң айттың, жанагы тиги азыр бизде андай үйлөр светке акча төлөй албай аткан үйлөр барбы, жокпу депчи. Мен айтар элем да, көчөдө денесин сатып аткан кыздар да турат да. Кул болуп жүрөт да кыргыздар, чынбы? Муну эмнеге жашырабыз? Эмнеге жашырабыз? Рысбек байке. Вот анан азыр бул ким Рустам айтып аткан нерсесине да айтып коеюнчу, бул жигит айтып атпа, биз техника начар болгондуктан фестивалга чыгара албай атабыз депчи. Бул өзүң айткандай бул техникалык сапаттан эмес. Рустам кайсы камерага тарттың? Сиз кайсы? Мен Дивикам. Дивикам. Меники да Дивикам да, жана белгисиз маршрут. Сиздикинде эле да. Анан ошондой эле камерага мынакей Эрнисттин балдары деле тартып атат. Андан да сапаты начар да. Бул көркөмдүк сапат деген бар да. Көркөмдүк сапат.